экономикабызда чындыгында кыйынчылык бар. Бул бүгүн эле жарала калган жок. Акыркы 30 жылдан бери 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32-жылга чейин толук мынакей. Эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом, менин мойнума түшүп калып атат да. 30 жылдан бери келген карыздар. Ал карыздарды да алганда дагы өзүн актай турган бир проектлерге салынган эмес да. Карыздарды алып келип туруп, мына могу жерге мындай кылабыз, тигил электр тармагын реконструкция кылабыз, анан билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, ал акчанын баарын ошол жака бөлүп туруп, бирок 70-80%-ин жеп койгон учурлар болгон да. Мисалы сырттан келген карыздарды алганда грант аласыңбы, же болбосо башка мындай кредит аласыңбы, 40 жылга ала турган болсоң, өзүн 20 жылда актай турган тармактарга, проектлерге жумшаш керек эле да. Бизде андай болгон эмес экен да мынакей. Мына кече Өзбекстанга барганда уялдым мен. Баягы өндүрүш тармагын көрүп чыгып абдан уялдым. Бизде тиш чуккан фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат мынакей. Мына көрдүңүздөр, эң кыйын акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз кыйын. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Экономикалык кризистен да чыгабыз. Кудай буюрса, сырткы карыздарды дагы мындай убак менен төлөй турганга мүмкүнчүлүктөрдү биз пайда кылабыз. Ал эми кымбатчылык дедиңиз, кымбатчылык бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө болуп атат. Мына азыр интернеттин заманы, карасаңыздар болот. Биз колубуздан келишинче аны да аракет кылып атабыз. Мына өкмөттөн азыр 400 миллионго жакын сом бөлүп бердик дагы. Россиядан суу, май, жанагындай кант, жана башка ушундай бир кымбаттап аткан товарларды алып келип, арзан баада элге таратып берип, кайра ошол эле кайра түшкөн акчаны кайра жиберип алганга биз азыр биринчи кадамдарды кетти уже.